Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр адабий окуу сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды. Сабактын максаты тема боюнча түшүнүк аласыңар. Окуучулар каардуу алеке жана акылдуу бала ким экендигин билесиңер. Ой жүгүртүү, кулк мүнөзү, эске тутумуңарды өнүктүрөсүңөр. Акылдуулукка, боорукерликке, эр жүрөктүүлүккө тарбияланасыңар. Жагымдуу маанай. Балдар, бири-бирибизди карап, бир жылмайып, жагымдуу маанай тартуулайбыз. Азаматсыңар. Биздин алтын эреже. Баарыбыз сабакка толук катышабыз, убакытты туура пайдаланабыз. Сабак учурунда окуучулар түз олтуруп, ашыкча сүйлөбөй, башка иштери менен алек болбошу керек. Таза, тыкан, бет колунун тазалыгын сактоо керек. Балдар, биз буга чейинки үй тапшырмасын кайталап, эсибизге салабыз. Жээренчи чечен деген ким болгон? Өзү чечен, сөзү бекем акылдуу адам болгон. Чечен деген сөздү силер кандай түшүнөсүңөр? Сөзгө чебер дегенди түшүндүрөт. Кан жээренчи чечендин уулуна кандай баа берди? Жээренчинин баласын жоош көрүп жүрүүчү элем. Атасынын айтканын туура экен деп хан таң калды. Жээренчи чечендин уулу ханды кантип сактап калды? Ханга минген атын берет. Жүрбөй калган атты жээренчинин баласы минип, хан аман калды. Акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды? Илгери каардуу жана жоокер Алеке хан деген болгон экен. Бир күнү ал өзүнүн тынч турган коңшусуна кол салып, шаарын курчап алат да, анда жашагандарга эгерде 3 күндөн кийин багынышпаса, шаарды талкалай тургандыгын жарыялайт. Ал шаар кичине болгондуктан андагы эл Алекенин сан жеткис колуна туруштук бере алгыдай эмес. Шаарда туруучулар курчоодон чыгып кете алышкан жок. Алар да кечирим сурап душманга багынып берүүдөн башка айла калган жок. Шаардагы аксакал карыялардын баары кеңешүүгө чогулушту. Салт боюнча элчиликке жашы улуу жана кадырлуу кишини жиберүү керек эле. Бирок отургандардын баарына Алекенин каардуу жана канкор экени, жиберген элчини сөзсүз маскаралап, атүгүл өлтүрүп коеру белгилүү болгондуктан элчи болуп барууга эч ким батын алган жок. Күтпөгөн жерден аксакал карыялардын кеңешине бир жаш бала келип калып, Алекеге мен барып сүйлөшөм. Мен андан коркпойм, деди. Аксакал карыялар баланы акылсыз дешип, жанына кетүүгө буйрушту. Бирок бала кетпестен Алекеге жиберүүнү көчүрүп сурана берди. Адегенде баары баланы шылдыңдап күлүштү. Көпкө чейин талашып тартышып, акыры баланы жиберүүгө макул болушту. Бала уруксат алгандан кийин өзүнө эң чоң төө, абдан карыган бир теке беришин сурашты. Аксакал карыялар баланы төөгө мингизишип, сакалы узун, карыган теке жетелетип, шаардын дарбазасынан чыгарып жиберишет. Анын алдында ушундай элчи келип турганын көргөндө, Алеке аң-таң калып: "Шаарыңарда эстүү баштуу карыялардан же чоң киши калбай калганбы?" деп Алеке каарын төгөт. Бала эч тайманбастан жайбаракат туруп: "Эгерде чоң десеңиз төө менен, сакалдуу десеңиз теке менен сүйлөшүңүз. Анткени биздин шаарыбыздагы эң чоңу төө, эң сакалдуусу ушу теке. Ал эми кичине менен аңгемелешүүгө ыраазы болсоңуз, анда мени менен сүйлөшүңүз", дейт. Каардуу Алеке бала чукугандай буйдалбастан жооп бергенине күлүп: "Сен тайманбаган акылдуу бала экенсиң.
Менден эмнени күтөсүң? Сенин сураганыңды берем дейт. Мен төөмдү соям. Анын терисин ичке көктөй кылып тилип, улаштырам да шаарымды курчайм. Анын ичине канчалык жер батса, ошону мага белек кылып берсеңиз болду дейт. Алеке макул болот. Бала төөөнү сойдуруп, терисин сыйрытып, ичке кылып тилдирди. Анан алардын учун улаштырып, шаарды айлана курчады. Баягы жеп шаарды толук курчаганга жетти. Тайманбаган акылдуу бала өз шаарын жоого чаптырбай ушинтип аман сактап калган экен. Балдар, силерге бул жомок жакса керек. Эми мен силерге сабактын аягында үйгө тапшырма берем. Бул жерден өзүңөр көрүп тургандай суроолорго жооп жазасыңар. Бул жомокту окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер. Китебиңерден 138-139 бет. Шуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта тургула.